Мынакей бул биздин азыркы кылып аткан максаттарыбыз. Мына биз Кочкор районунда турам. Мен Осмон Алиев Таалай атын. Анан кыргыз тайгандын тукумун ошо үзүлбөй ошо кийинки немелерге сактап калыш үчүн ушундай кыргыз тайгандын тукумун көбөйтүү максатында мына салбырын уюштуруп атабыз. Ошол оюндардан жакшы кыргыз тайганына таандык сапаттарды ошо бир тайганга чогултканга аракет кылып атабыз да. Мынакей бул өзү кыргыз тайгандын мына куйругу чыгырык, эки кулагы төгүлүп, мына каптал-сапталында анча көп жүнү жок. Тыкыр жүндүү тайган бул кыргыз тайганы да. Анан кийин бул кыргыз тайган кайсы убакта кыргыз тайган болуш керек? Кыргыз тайганы күлүк карышкырга кол салган, анан кийин мүчөсү башы, куйругу чыгырык болгондо, ошол бир тайганда болгондо ошол сыпаттын бар. Бул кыргыз тайганга таандык болот да. Ошол кыргыз тайган болот. Анан азыр мына Борекил 5 айлык күчүк мына. Буюрса атасы оюндарга, салбырыңдарга, Кыргызстанда болгон оюндарга катышып жүргөн. Энеси болсо тигил бул өзүбүздүн айылдык эле. Актөш, бул болсо Актамак. Бул болсо мына Хабиб азыр эркек тайганын эмеси жөнүндө айтып берет. Бул дагы эркек. Анан ушулардын тайгандын тукумун көбөйтүп, Кыргызга элге жайылтуу боюнча жана салбырыңдарды өткөрүп, ошондой иш-чараларды кылып атабыз буюрса. Мына бул болсо 2 жаштагы эркек тайган. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Биздин аты жөнүбүздү айта кетсек, Молдобаев Кубанычбек Муратбекович. Биз да ошо Кочкор районунун тургуну. Биз да ошо бала кезден бери тайганды сүйүп, бала кезден бери бакканга возможность болгон жок. Бирок кийинчерээк ошо шаарга баргандан кийин ошо шаарда өзүм Акбата, Акбатада туруп, ошол жерде тайгандарды багып, ушул убакка чейин тайгандын көбөйтүп, жакшы кыргыз тайгандарды көбөйтөлү деген максатта көпчүлүк оюндарга барып, ошол жерден баягы призерлорду алып, ошол жерден баягы өзү мамлекеттик оюндарда 9-майда, 1-эмеде, эгемендүүлүк күндөрдө, салбырындарда көп оюндарга катышып келатабыз. Жана ошондой эле бул тайгандын ата бабаларыбыз багып келген ошо качан бир убактарда кыргыз ата бабаларыбыз үчүн ачкачылык маал болгондо, ошондо бул кыргыз тайгандары менен ата бабаларыбыз аңчылыкка чыгып, ошол маалда өзүнүн семья бала чакасын коргоп, жана ошол аңчылыкка чыгып, ошо менен семьясын багып келген дейт да. Жана ошондой эле жан багып кетишкен. Жана ошондой эле биз ошо ата бабаларыбыз кармап келген бул тайганды үзбөстөн кыргыз тайгандарын жаңазалап жана көбөйтүп, бул жерде ошо жакшы иш аракеттер болуп жатат. Кудайым буйруса, бул негизгиси тайганды өзүнүн келбеттерин жана өзүнүн баягы жөндөмдүүлүктөрүн айта кетсек, бул тайган адамга аябай жакын болот. Негизгиси адамга жакын болот. Баягы кичинекей балдар менен баягы башка иттер болсо дагы мындай үрүп, мисалы үчүн талап койду, тиштеп койду деп айтат го, мисалы үчүн. Бирок тайган негизгисинде баягы өзүнүн баягы мүнөздөмөсүндө баягы кичинекей балдарга аябай жакын болот, ойногон жакшы көрөт. Анан бул өзүнүн жашоодо негизгиси жоош болот. Анан бул качан дейт, өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтөт дейт. Бул качан ошо аңчылыкка чыккан маалда көзүнүн көрөндүгү менен дейт, мурдунун искектиги менен жана өзүнүн жүрөктүүлүгү менен ошол алдында чыккан, көрүп турган нерсесинин бардыгын алдына чыгарбайт. Негизгисинде бул кыргыз тайган ушул. Ата бабаларыбыз көбүнчө ошо охотторго пайдаланып келген. Негизгиси кыргыз тайгандын түзмөсү келтирип келгенде азыркы деңгээлде стандартта дейт, 1965 жылдан бери ошо чоң кинологдор ошо тайгандын тазалыгын ошо жерде стандартта киргизип дейт, көбүнчөсү каралган. Негизгисинде тайгандын үстү жон жагында дейт жүнү жогораак болот да, негизгиси кыргыз тайгандарда. Анан могу каптал жактарында жүн болот, могу эки капталында жүн болот. Анан кулактары дейт, кулактардын узундугу негизгиси мурдунун учуна чейин жетет дейт да.
Анан бул тумшугу бир аз узунураак болот дейт. Могу жерде чоң болот. Ошо экөөнүн эмесин санаганда экөө бирдей болуш керек дейт да. Анан могу жерде бир аз кашыраак болот. Анан күлүк тайгандардын негизгиси ошо арткы эмесинен салганда монда 5 элеп атыш керек, ушундайына 5. Анан могу арткы туяктары коен туяк деп коет да, баягы негизгисинде баягы өзүнүн жертвасын көргөн маалдарда бул могу арткы булчуңдары менен бул прыжок менен катуу секирип, тебинип чуркаганда булар өздөрү жардам берет. Негизгиси эң күлүк тайгандар да чуркаганда ушу арткы буту маяка чыкканда кулагын титип коет дейт да кээ бирөөрчү. Ушунчалыкка чейин катуу чуркашат булар. Анан ошо алдыңкы дөңгөлөктөрү, ама алдыңкы могу төштөрү мындай кеңирээк болуш керек дейт да. Мындай чуркаган маалда дагы өзү мындай уверенныйраак болот. Ошол тайгандар мына ушул убакка чейин кармап кыргыз тайгандарды даңазалап ушул убакка чейин баягы көбөйткөнгө аракетин кылып жатабыз негизгисинде. Анан ушу Кочкор районуна Кудай буйрса жакын арада ошо адамдар кызыгып тайганды даңазалап билиш үчүн оюн уюштуралы деген ой максаттарыбыз бар. Азыр биз бүгүн ошол ой ишке ашыралы деген ойдо келгенбиз. Кудайым буйрса ошо жаштар негизгиси башка нерсе менен алек болбой ушул баягы кыргыз тайганын көбөйтүп багып кетсе деген ой тилектебиз.